Айыз малында дагы азырдагы решение деген болгон да. Озгор айылында мыйзамсыз курулган турак жайлар көп. Тотоев көчөсүндөгү унаа жолдун бурулуш жеринде автотыгындар көп катталат. Мындан улам жергиликтүү тургундар унаа жолду кеңейтүү жана кошумча адам өтүүчү тротуарларды салуу боюнча Ош мэриясына кайрылуу жолдогон. Анын негизинде Озгордагы жол боюнда жайланышкан үйлөрдүн короо китепчесин мыйзамга ылайыктуу эрежелердин сакталышын Ош башкы архитектурасы иликтеп жатат. Мына Озгор суу тазалоочу бекетти дагы жолго өзүнүн аймагынан сырткары чыгарып, жол тосмолорун тосуп алган деген арыз келип түшкөн. Бул боюнча Ош шаардык мэриясында дагы атайын кеңешме болгон. Бул кеңешмеде дагы каралып, бизге атайын протоколдук тапшырма берилген. Ошо протоколдук тапшырманы аткаруу максатында азыр ошо Ош шаардык архитектура жана шаар куруу башкы башкармалыгынын адистери жеринде келип иликтеп, ушул элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз да. Текшерүүнүн жүрүшүндө Салайдин Осмонов өз аймагынан сырткары жерди ээлеп алгандыгы аныкталды. Ал жерде унаа жолу кууш болуп, адам басууга ылайыкталган тротуарга да орундук калтырылбай тосмолонгон. Шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаардык башкы башкармалыгынан билдиргендей, аксакалдын жери 11 сотикке чамалайт. Коросунан сырткары 4-5 метр жол тарапка чыгып, электр мамычалары коросунда турат. Аксакал өзүмө караштуу деген жерди тротуар үчүн пайдаланууга бергиси келген жок. Законсuz koygan bular. Bular o ilgili koyarken anayakta yeme var ne? Vysokvoltny anayakta. İlgerikten beri mizamsız mı o? Men kança yol tattanıp bargam algıla dep. Bir adana kulak salbaydı. Aşıkça жериңиz 4-60 деп турат мынау. Hayır. Мына жерден. Ана өрүктө мына жерге чейин. Белгилеп Мындай кыйшык кетет мунуңузга. Ушу теректин эмеси менен мындай кыйшык кетет. Мындай келтирип 4-60 öyer emес. Салайдин Аксакалдын жерине тушташ болуп, Озгор суу тазалоочу станциясы жайланышкан. Ишканада жол боюна жакын тосмо куруп алгандыктан түшүндүрүү иштери жүргөн. Ал эми ошол эле Тотоев көчөсүндөгү номер 2 үйдүн тургуну да мыйзамсыз жол боюна жакын тосмо куруп алгандыктан текшерүүгө алынды. Үй ээси канча жылдан бери жашаса да кызыл китеби жок. Колунда 7 сотик жерди аныктаган баракчасы табылды. Бирок Кудайберди мырзанын короо тегереги 15 сотиктей жерди ээлейт. Илгери мына забордагы менин атам жери болгон. Мына морга чейин. Ана мына түшкөндө көчүргөн. Анан биз бияка чыкканбыз да. Чыгып ошондо анан атам онда мындай эме жок эле, закондор жок эле. Айырды элеп алып туруп сала берет эле, калганы чарба китепке сенсебет өзү көчүрүп жазып коет эле. Айыл тургундарынын өтүнүчү менен жүргүзүлгөн иш-чарада Ош башкы архитектурасынын кызматкерлери ар бир үйгө кирип, текшерүү иштерин жүргүзүп, мыйзамсыз курулуштарды алуу боюнча эскертүүлөрдү берип жатты. Жергиликтүү элдерге түшүндүрүү иштери аябай кыйын. Көрүп атасыз, аз деле өзүңүздөр деле көп болдуңуздар. Адамдарга түшүндүрүү иштери кыйын. Себеби биз ата бабалар ушул жерде жашап келген, ушул эле ал мезгилдеги чек ара болгон эмес деген түшүнүктөр дагы деле орун алып жатат. Озгордагы 70%дан ашуун жашоочулардын турак жайлары, тосмо курулуштары унаа жолуна чыгып кеткен. Азырынча аймакта мыйзамсыз курулуштардын так саны аныктала элек, иликтөө улантылып жатат. Озгордо жылдан жылга элдин саны өскөнгө жараша жолдорду кеңейтүү зарылчылыгы пайда болду. Учурда жолдун туурасы да талапка жооп бербейт. Адыл Акжулулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.